Литвинов дейт. Литвинов деген көчөдө турам. Ушундай бир үйдө отурсам оор дем алган бир эже чалды да. Чалып алдына келип кетпесең болбойт балам. Кыйналып кеттим дейт анан. Кече чалган, кече колум бошоду, бүгүн келдим. Силерден сураныч, бул эже дагы эме деп атат да, баягы үмүт этип атат да, алтын болуп чыксам эфирге, анан кийин деген эл көп көрөт деп үмүт этип атат, жардам берет деп үмүт этип атат. Ошон үчүн ушул эфир башталардын алдында мен сиздерден суранам. Эфирди колдон келишинче бөлүшүп коюңуздар, комментарий жазыңыздар, баягы топук кылып эме кылалы, жанагы Кудайдан эме тилеп коелу, жакшылык тилеп коелу, шифа тилеп коелу. Себеби дегенде баягы ооруган адам жашоонун баркын билет окшойт да. Мен сиздерден көптөн көп суранам. Ар түрдүү медициналык болобу, саясий болобу, ошол кайсы группада канча адам отурган болсо ошонун баардыгына бөлүшүп таратып коюңуздар. Ошол эженин шыпасын таап, эже Кудайдын буйругу менен жашнакай болуп айыгып, бала чакасынын маңдайында дагы жүзгө чыгып жашашын мен тилейм. Бул эже дагы эне, балдары бар. Өткөндө мен ооруканада жатканда менин көзүмчө эле 2 эже өтүп кетти да. Пневмониядан эле өтүп кетти. Анан адамдын өмүрү ушунчалык эле кылдай болгон, алсыз экен да деп калдым да. Пневмониядан, суук тийгенден, ошо грипптен эле өтүп кетти да. Анан ковид болуп атат, ошондуктан бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айтып, шифа тилеп, Кудайдан тиленип коелу. Мен азыр көчөдө турам. Кирели. Эмне деген үй экен. Эме Фучикте, Ош базарынын тегерегинде Фучик деген көчө бар. Ошол Фучик көчөсүндө неме бар. Интергөлпө Фучик көчөсүнөн Фучик көчөсүнө параллельный турган Интергөлпө көчөсү бар. Ошол Интергөлпө көчөсүндө Литвинов деген көчө бар экен, мынакей. Ушул жерде Литвинов деген көчө. Ушул жерде эже ушул жака кел деди. Мени чакырды. Кирейин. Сусап суу ичип аткан. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Байке, бул квартираларбы? Квартира. Бар да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квартира. Бир эле комнатадан. Сиз канча төлөп жашап атасыз? 3. Айына 3 миң сомбу? Кирейин. Кандайсыз эже? Кече сиз чалдыңызбы мага? Стульчик жок беле? Мен кале отура берем, эчтеке болбойт. Ой, каяктан келдиңиздер эже? Баягы квартирада турганыңыздарга караганда. Токтогул районуна Токтогулдук болобуз өзүнөн бияка ошо ден соолугума байланыштуу. Ошо белимен 9 жолу невропатия операция болгом. Анан ошол жылда чыгып отуруп, эме шишик пайда болуптур да. Эми ошону шишикти алганга профессорлор Мамутовдун көрсөтмөсү боюнча ошол жерде Кыргызстанда аппарат жок дейт. Эже башынан эмне болуп баштады эле? Ооруңуз кантип башталды эле? Бир жаган эле башталган. Бир нерсе оор көтөргөнсүзбү? Ооба, иштечү мектептен анан айыл жеринде айыл өкмөтүнө эме кызгымайга түшкөн, өзүм физрук иштейм да. Ошондо 60 метрден учуп кеткем. Андан кийин ошо 60 метрден кулап түшкөнсүзбү? Бийиктиктен менен кулап түшкөм. Бийиктиктен. Анан ат алдым да кале мойну эметип жүлөнүп калдым мен. Баратканда астында болчу, мына мындай болуп көмкөрүлүп калдым, мен үстүндө калдым да. Эже ат минип бараттыңыз беле? Чаап кызгымайда.
Анан ошо белди бошотуп коюшкан экен, ошондон жыгылып калдым эле 10 жыл мурун. Андан кийин ошентип белим ооруп жүрүп дарыланып жүрдүм. Анан бияктан ошо улам Аттын эрин бошотуп койгон бекен. бирөөлөр бошотуп койгон. Анда бирөөнүн кылган эмес окшойт эже. Ошондой экен, билбейм да. Анан ошентип берден неврохирургиядан болуп аттым мен. Жок, ошондо эмне болду? Белиңиз ооруп аттыбы же жатып калдыңызбы? Жатып калып эле 1-2 айдан туруп кеткен мен. Баа кичинеден ооручу. Кийин Бишкекке келип көрүнсөм ошо мындай болуп, ошол кыйшайган жерден грыжа өсүп чыкты деп дарыланып жүрдүм, бирок болбой анан баа жүлүн кысылып калгандан анан Грыжа деген эт да, эже. ооба. Анан ошо берден неврохирургиядан жасашкан. Ошол кайра эле алгандан кийин жылда ошол жерден пайда болуп атып 9 жолу алышты да. Анан буга өзү кымбат пластик керек экен да. Германиядан же тигил жактан, бул жактан. Индиядан же Германия. Ошол жактан. Жашыңыз канчада эже? Жашым 56-да. Канча балаңыз бар? Эми кыздарым бар, турмушка чыгып кетишти. Өздөрү менен өздөрү. Анан кичинекей балам 9-класста окуйт. Жок, ушу баары канча балаңыз бар? 5. Ошону сурап атам да, 5 баланын энеси. 5 баланын энеси. Гүлан Табалдиева дедиңиз, эже? Анан бөйрөгүмдө дагы сахардан Азыр эме суранып кетейинчи, мен досторумдан суранып кетейинчи. бөйрөгүмдө дагы. Урматтуу досторум, мына Гүлан Табалдиева Интеркөлпө көчөсүн кескен Литвинов көчөсүндө айына 3000 сом төлөп, мындай кичинекей бөлмөдө эме ушакта дарыланып аткан экен. Мына карасаңар, кичинекей бөлмө. Айке, сиз абышкасы болсо эжен, мына карабайсыңар, кичинекей бөлмөдө кенедей болгон бөлмөнү 3000 сомго ижарага алып 3000 сом. Ошо эптеп септеп ушул жактан дарыланып аткан экен. Колдон келишинче Гүлан Табалдиева эжени колдоп коелу. Мен бир нерсе айтып кетейин да. Буга чейин деген бир эже аябай телефон чалып кел деп, тиги алыстагы бир айылга айтат, кел деп. Анан кийин деген ушул бутун тартпай, бара албай эле, кыйналып эле, каяктан бензин акча табам деп эле кыйналып аткам. Көрсө деген ал кыз алдаптыр да меничи. Бир кыз тиги байкесинин үйү бар экен, жери бар экен, анан алдаптыр да. Анан баягы канча 1 ай күттүбү, 2 ай күттүбү, мен баргым келген жок да, бутун тарткан жок да, ошол баягы чын ниети менен эмес, баягы алдаган экен да. Көрсөчү, мен бүгүн ошону билдим. Сизге мына кече сүйлөштүк, бүгүн эле келип калдым да, баягы чын ниетиңизден жардам сураганыңызды билдим. Кошуналар эле билет, коляскада жүрөм. Баса албайсызбы эже? Мурда бир эптеп таяк менен басчым, кийинки учурлары ошо Солукту отказ берди. Отказ берет, анан ошо жүлүн кысылган дейт, чылган дейт. Жүлүндө шишик өскөн дейт, аны алыш керек дейт чет мамлекетке барып. Бул докторлор не деди? Булар биз отвечать этпейбиз дейт. Жок, мындай. Мен түшүнгөн жокмун да, мындай эме тагыраак айтып берсеңиз. Жанагы жүлүн эметиги грыжа өсүп кеткен. Ошонун осложнение болгон экен. Осложнение алып. Анан бул профессор Мамутов айтты, мен колумдан келбейт. Неге? Аябай көп операциялар жасайт го. Жок, жасаган, эми мен Пластик сатып алыш керек экен. пластик сатып алыш керек, анан жүлүн наракка мага ого аппаратым жок деди. Жүлүн кесилип кетсе бул общий жайынан тура эле калат. Мен отвечать этпеймин деди. Анан ошентип мынандай номерду берип, Вани деген менен байланыштырып, ошо жака баргыла кылып берет деди. Аны менен мен сүйлөштүм. Ладно, приходите деп. Ана жазып койду. Индиядан. Индияга барыш керек бекен. Индия менен байланыштырып бердим. Ошол доктор ошол врачты таанып бекен. Таанıyt экен. Индиядагы врачты. Индиядагы врачты. Сессияда бирге болгонбуз деди. Эмесин көрсөсөң, Сессиясын. эмесин жөнөттү, паспорт эмелерин. Мына бүтүн мына. Жок, помогу деген кантип помогат этет? Жок, баргандан кийин биз берден акча топтоп Индияга баргандан кийин бул кылат экен да өзү. Операцияны. Операцияны өзүм жасайм. Канча акча керек деп атат? Билбейм, муну айткан жок. Белден 37 000 деди, анан бөйрөктүн солуганына, бөйрөктү алганга өзүнчө дагы 2 диагноз менен ооруп атам да, мен бөйрөк дагы солуп атат да. Ошондо экөө бириккенде бир 70 000 жетип калат да, өкөчү, 2 диагноз болот да. $70,000. 70 000 доллар деди да, биригип. Анан бул диагноздору, көрсөтмөлөрү баары бар биякта. Алар ошол жакта Индияда кылат.
Алардычы биз түшүнбөсөк дагы көрүп кое бербейлиби? Понедельникте бөйрөктү ачып көрөбүз деп атышат. Понедельник чата эме кел деди, бирок Эже мага мындай мен медик эмесмин да. Менин эфиримди көрүп аткан досторум дагы медик эмес да. Анан сиздер дагы медик эмессиздер. Ошол ертең жата берейин, врачтар урологияга чакырып атат мени. Ачып көрөбүз деп бөйрөктү, анан белден кийин бара бересиң деп атат. Бөйрөктү эртең понедельник жатмакмын да. Ошол жанагы врачты эметсек, Токтобектин врачын байланыштырып. Эртең жатмак. Ошого сизди чакырдым да бүгүн. Больницадан да. Мындай чакырып туруп, Бир барсаңыз болот. барганда эме кылып, эфирге чыгартып кое берсек, Планга койгондо. кичине толуп калса, биз белги Индияга кетет кетип мага калабыз кеткен деп чекмамын кетке деген ойдо да. Бөйрөктү көрсөтүп, операция кылдырып, ташын алдырып, бөйрөктө таш бар деп атабы? Жок, эме данекте мынандай экен. ошону биякта алабыз дедилер. Анан эгер бөйрөк иштеп аткан болсо неме кылабыз, иштебесе бөйрөктү Бөйрөктү алып алабыз. салабыз дедилер. Алып салса Прямой эме кылып коет. Билбейбиз эми. Эртең жатабыз, эртең барып 9 бармакчы ошо. уже операция кылгантабы? Эртең баргандан кийин эме кылабыз деп. Бөйрөктү эртең алабыз деп атат. Карайбыз. Эртең көрөбүз деди, эгерде бөйрөк жараса, тура берет жайында деди. Эгерде жарабаса бөйрөктү алып. Бир ай мурун жатып келгем, анан эме. Ошол операциягачы канча сурады эже бекерби? Берденби? Эми берден акча деле эметкен жок, эми акча болсо карайт экен да азыр врачтар. Акча болбосо карабайт экен. 10 000 келе анализ тапшырат экенсиң. Анын бир ар бир көбүккө тапшырат экенсиң. Ушундай. Бөйрөгүңүздү көргөнгө эмне деди эже? Эме кылабыз деп планга коюшту ушул жумагачы. Ошо бөйрөгүңүздү операция кылганга кыйын сурадыбы, сурабадыбы? Эми алар сурашкан жок, группа менен кылабыз деди, бирок жанагы көбүк анализдерди алат экен да. Ошолор эметип атат да. Эми тапшырган жоксузбу мындай? Тапшыра элексизби? Эми тапшырасызбы? Бир ай мурун бир тапшырганбыз. Анан эскирип кетип бир дейт. Анан белок таштын айынан белок көп дейт. Ошону эме тазалашты да. Анан ушул жумага деп кече күнү директор айтты деп врач телефон кылды. Понедельник күнү барам деп аткам. Ошого сизди бүгүн же больницадан чакырсамбы, 2-3 күн туруп деп да ойлонуп аткам. Анан эртең барып жатабыз урологияга, Кудай кааласа. Жок, биз бир жолу бияка чакырып коюп, эфирге чыгартып коюп, анан биз аякта жатып, анан чыккы. Больницага киргизбейт эле да эже? Ооба. Аз келгеним жакшы болуп турат анда. Больницага киргизбейт. Мен больницада жаттым го, киргизбейт аяка. Эртең менен Меники эмеден чечим чыкты. Главврачтан, министрден чечим чыкты. Себеби таштагы чоң экен. Эмне данекте экен. Ошого эптеп, ошол тяжелый экстренный эме менен алабыз деди да. Эртең бармакмын. Тиги орнуңузга бөйрөгүңүз кошулуп калган турбайбы эже? Отказ берип атат Жок, бөйрөгүн. тигинде көрүнүп турбайбы? Жүзүнүн тиягында ооруйт, биягына бөйрөгүн. Мана кара таш көрүнүп турбайбы? Анан неврохирургиядан айтты. Бир ташыңызды эртерээк алдырып отказ берсе бөйрөктөн өлүп калышыңыз мүмкүн депчи. Данектей таш. Экөө экен. Экөө бирөө ортодобуз 10 жылдан бери эле бар. Быйыл чоңоюп кетти. Ортодогусу эмне ал? Ортодо белдин эмеси бул. Мына эки чегедеги мына таш мына. Ортодо да бирөө дөмпөгөн турбайбы, карайбы экен? Грыжа шишкени. Шишик грыжа белде. Ошол деген пузырь бекен эже же эт өсүп чыгып Эт атабы? өсүп чыгып атат. Эт өсүп чыгып атат. Ушундай деп көрсөттү. Баса албайсызбы же? Да, эттеп күчкө салып бастым. Кийин ооруларым чоңоюп кеткенден кийин бөйрөгүмдөн отказ берип атат да, ошого срочно операция деп атат. Жок, анан мындай туалетке барганда кыйналбай элесизби? Шеделем. Челек эметип баралбайм. Ошол челек тапчырып түшөм. Барамда. Мен байкеме күч кубат берсин. Сизди караган байкеме күч кубат берсин. Кыздар өзүн менен өзү. Мага эгизек терапияда ошонго сүйүнүп отурам. Не дейт? Эгизек терапия берген, ошого сүйүнүп отурам. Эгиз кыздарыңыз барбы же? Эгиз балдар. Азыр бирөөнү эме ал эме төрөгөн менен бирөөнү кайным бар калган. Бирөө эле азыр бирөө эле калып жүр. Айда. 5 жыл болду дедиңиз, а? О, жылбай калган. Урматтуу достор, мен сиздерден көптөн көп суранам. Баягы айтпадымбы жаңы элечи? Бирөө телефондон аябай эле менин намысыма тийип, билбейсизби, сиз деген элдик журналистсиз да.
деп намысыма тийип чакырып атты эле, мен бутун тарткан жок да, негедир. Сокулук болсо деле сокулукка деле бара берем. Ошпат экен тиги Нарын көл таласка деле барып жүрбөймүнбү? Анан ушу сокулуктун да алыс айылдарынан экен дагы. Азыр эже мен эме айтып алайын да тиги. Анан ошол жака бутун тартпай койду. Анан мен сага бара албайм, бара албай атам, мүмкүнчүлүк болбой атат десем, ошол видеого тартып өзү жөнөтүп үрдү эле мага. Мен аны эфирге чыгарып койсом, кийин башкалар телефон чалып, ал аялдын алдап атканын айтып мага, келип кетиңиз, мен айткан сөзүмдү далилдеп берем, үйлөрү бар, жерлери бар. Булар ушулар элден алып көнүп калышкан деп ошол кыздын алдамчылыгын чыгарып койду да. Анан эми ал окуянын бул окуяга тиешеси жок. Болгону мен деген ушул мен өз көзүм менен келдим, көрдүм. Мына өзүңөр көрүп атасыздар, мондай комнатада, кичинекей комнатада эже байке менен ушул айына 3000 сом төлөп ушул жакта ушу дарыланышат экен. Өзүңүздөрдүн тиги эме бере турган акчаңар жок да эже? Операцияга. Жок. Эми кичине элден эмеде орозолордо кичине жардам беришти. Коляска менен эми багы буга чейин лечение алдым. Лечение эч жардам бербеди. Жардам берген жок. Анан ошентип акимге бардым, тияка бардым, бияка бардым. Анан муну да айтып коюшубуз керек. Акимге барсак ошо убактылуу жашап турганга деп мына Пучкада 3-чү этажга квартирага акча төлөбөй киргизебиз деп киргизген. Анан аны өйдөгө чыгып түшө албайм, бош эле турат. Себеби коляскам бар. Өйдөгө көтөрүп чыга албайт. Түшүрө албайт. Жатаканабы же эмне экен ал? Ошо өкмөткө караган экен, анан 3-чү этажга чыгып түшөт. Эми булар акимдин эме жардамдары болду да. Азыркы акимиңердинби? Мурунку кеткен, өкмөт тарабынан. Анан ага бул көтөрүп чыгып түшүш кыйын. Чыга албайм, лифт жок экен, баягы илгерки домдордон экен. Анан ошол жардам ушул мамлекеттен кичине квартирага ооруп атсаңыз, тияка четиге барсаңыз, биздин жардамыбыз ушул болсун деп берген. Ага чыгып кайра түшө албайм. Ошон үчүн мындай коляска менен эптеп жүктөлсөм дагы, больницага барсам дагы ушу эки акча төлөп жашап атам да. Неме айтыш керек да. Эми жанагы үй машиналарды сатып дегендей, биринчи баягы өзүнүн нерселерин сатып анан айла жок болуп калгандан анан элден чогултуп баштайт го. Мен бул 10 жылга чейин оорудум. Аябай жанагынтип операцияларга өзүм айылда жерлерим бар эле, аларды сатып жалаңы ушундай кыйналдым. Катуу кыйналдым. Азыр ушу оорулар күчөп турган сатып. Ошого акча каражаты керек болуп атат. Операцияларга, дарыланганга. Эми өзүңүз, мен дагы суранам, сиз да өзүңүз суранып кеттиңиз, себеби дегенде Канча эл көрөт? ооба. Ошол не демек элем, ошол өзүм 10 операция, 9 операция болдум. Калган жагын айтпай эле коелу, эми ал өтпө оорулорду айтпай эле коеюн, позвоночниктен эле. Ошо неврокиядан 9 жолу операция болдум. Ошо жылда өсө берип, шишип өсө берип, ушул бээрден Кыргызстандан айтпай атам да. Анан врачлардан көрсөтмөлөрү боюнча ошо чет мамлекетке барып, ошол жака операцияга кириш керек болуп атат. Анан бөйрөгүмдү Кыргызстандан карайбыз дешти, эртең понедельник жатам. Танектеги таш бар экен. Анализдеп чыгышты, баардыгы директори баш болуп, главврачларын баш болуп, неме кылып, планга коюшту бөйрөк. Планга койсо мамлекеттин эсебинен операция кылынышыңыз керек да, же мисалы үчүн баягы көп балалуулар бизде деген жанагы баатыр энелер бул 7 баласы болсо да, 5 баланын энеси сиз деле көп балалууга киресиз. Ошол көп балалуу эне катары анализдери болот экен, 2,5 миңден томографиялары болот экен. Кубикке 2,5 миңден төлөйт экенсиң. Өзүм баягы кубик барбы жокпу, улам текшерүүнөн алышат экен да булар. Анан ухаживающим өзүм жүрө албайм. Ухаживающим дагы, жолдошум дагы кубиктен анализ тапшырып анан караш керек экен да. Эртең чогуу жатасыздарбы? Ооба, чогуу жатабыз. Анан ошого кыргыз элим ушунчалык 9 операция болгуча жалгыз жерлерими сатып, тияктарыбызды сатып, бияктарыбызды сатып, болгон мүлкүмдү сатып, ушу акыркы азыркы учурда ушу оор акыбалда калдым да. Ушу эптеп дарыланганга жардам берип койсоңуздар,
Anam 9 klasta okuyup kichinekey işke jaraylı kızlarım turmuşka çıkkan. Anan keyin şuga elim jurtum kичине olsa da kичине göz kırыңızdardı salıp Allah razı üçün jardam berip koysoңуздар жакшы болот эле. 60'га чыга элек экенсиз. Тез Жүзгө алты. чыгышыңыз керек. Айыгышыңыз керек. Баланы үйлөшүңүз керек. Неберелүү, чеберелүү болушуңуз керек. Буюрса Кудайым кааласа. Ошон үчүн İnşallah. мындай да баягы ырыскыны пенде бербейт экен да. Allah bilir. Ырыскыны Кудайым берет экен. Ошол Кудайымдын үнүнө, Кудайымдын кулагына жете тургандай суранам мен. Азыр менин досторумду мен карап көрүп турган досторуман ушул баягы жаман сөз жазбайлы, жакшы сөздөрдү жазалы, Кудайдан тилейли. Гүлан эженин ден соолугу бекемделип, операция деген ийгиликтүү өтүп эже. Буюрса Кудайым калса ошол Индияга барып, ошол омурткасын омурткадагы жанагы өсүп кеткен этти операция кылганга да бир мүмкүнчүлүк болсун. Буюрса Кудайым кааласа. Эми Кудайымдан мен биринчи тиленейин. Анан мына менин досторум колдон келишинче таратып бөлүшүп болгон группаларга бөлүшүп койсоңуздар, ошол эже айыгып кетсин. Байке сизге чоң рахмат. Баягы мен жанагы эме кылгамда байке. Күйөөсү жок кичинекей балдар карап жаткан энелерди да көргөм да. Энеси ооруп атат, кичинекей чейдей балдар жанында жүрөт. Караган эч ким жок. Ошондой үй бүлөнү да көргөм да. Анан кийин ага каранда сиздин ишенгениңиз, тооңуз, таянганыңыз, жардам берген адамыңыз бар экен эже. Кудайга шүгүр. Ошентип сүйрөп жүрүп жашап атам да. Ооба. Кароодон дагы ушу качан эле өзүм өлөт деп эле больницадан чыгарышкан. Ушул карап дарылатып убактылуу болсо дагы ушул болгон ошол чоң оор операцияга чет мамлекетке бара албайт. Эже телефон номери эл сом ачтыңарбы? Бар. Кандай айтыңыз номерин? 0554 45 85 36 карточканы берчи. Мен мигрант достордон суранат элем да. Силер ал жакта жыргап жүргөн жоксуңар, мен билем. Баягы кыйналып атасыңар, алыста жүрөсүңөр. Анын үстүнө пандемия болуп атат, аябай кыйналып атасыңар. Кудайым шыпасын берсин деп сизге жазып атышат эже. Шүгүр, рахмат. Ошол мигрант достордон, мигрант мекендештерден мен суранам, көп түкүрсө көл болот деген принцип менен кичинеден болсо дагы чогултуп салалы да. Чогулуп сала турган болсок, эженин баягы оорусуна кичине болсо дагы неме болуп калар, жардам болуп калар деген үмүт менен. Жок комунда. Жан карточка жок. Российский картаңыз барбы? Ушул 20 күн болуп калды ачылгандан ошол үчүн сизди таппай издеп ыйладым ушул кичине. Неге Facebook'a girсеңиз менин номерим турат эже? Билбейм да, телефон ачкан. Так, эми муну мен кантем, мен каягын айтам эми. Ошо российский немени билбейм да мен. Сбербанк дейт, мондай номери бар экен. Виза деген төлөмдөр менен да жөнөтсө болот экен. Ана эмес. Кантип которот экен эми? Мен ушул Россияда жашагандардын тыйын которууларын эме окуп берип коеюн бейчи? 08 да 48. Карточка. Анан неме? Российский эме. 8. Жазып койдум эле өзүмчө. Жаза албай калдым. Эмнесине жагын? Кайсынысын? Мына эле 48 деп турбайбы? Российский. Российский карточка номер 48 деп кой. Алтын ай дейби? Алтын ай деген ушул номерден ачылган. Мен эмесмин, башка алтын айбы. Так. Улан күйөөсү дейт. Карта номер дейт. Мына карта номер мыякта турат. 48 17 76 03 15 30 63 27 деген номер экен. Россиянын эмеси, мега эмес. Россиянын эмеси. Карточка код 9111
Жоқ, жоқ, код. Жоқ, кодтың керегі жоқ. Мынау Керегі емес жоқ үстін па? айтыңға мына. Плюс 79 еме. 79, 77, 75, 99, 890. Россиян ел сомы. Россияның ел сомы дейді. Ана Қырғызстан ел сомы 05. Анан плюс 79, 77, 62, 04, 030 улан күйөсү дейді. Жоқ, оған өзім жөнінде ғой. Жөнінде. Мен өзімше жазып қойғым да. О, Құдай. Өзімше жазып қойғым. Қанағы шоны таппайсың. Шону мен чакыргандан даярдап койсоңуздар жакшы болот эле. Мындай Сбербанктычы Тапқандайын азыр. Достор, жанагы Сбербанк кое турбайм, мен түз эфирге кетип атат, аны өчүрө албайм. Мен өчүрсөм кайра экиге бөлүнүп калат, ошон үчүн кое тура албайм. Мен жазып берейин. Достор, мен эме тиги жанагы Сбербанктан которуу боюнча мен ушу баягы Россияда илгери жүрүп окуганым менен көптөн бери бара электим дагы, баягы Сбербанктан кантип акча которсо болот, мен ошону билбейт экенмин. Мен өзүмдүн мигрант бир туугандарым, мигрант болуп ошо силер менен чогуу ошо Россияда жүрөт, алар деген телефонго которуп салат. Алтын Арыстанбеков деп которот алар мага. Которгондо мен аны телефондон эле өзүмдүн шотума которуп алам дагы, анан банкка барып кезекте туруп жүдөбөй эле жанагы банкоматтар бар го жолдогу көчөдө, ошол жактан эле снимать этип алам да акчанычы. Анан кийин деген эженин шотуна кандай келип түшөт Сбербанктан мен түшүнбөдүм. Ошон үчүн буларга кайсы номерди бериш керек? Счет өзүмө жөнөтүлдү да. Счеттан бул карта номер. Ушуну журналистке эметсе болот. Эже, сиздин колуңуздачы 1000 номер турат. Ошонун кайсынысын окуп берем мен? Мен окуп берейин де. Окуп бериңиз. Сбербанктын. Сбербанктын. 48 17 76 03 15 30 63 27. Ушул номерге акча которобу? Карта номер деп жөнөттү муну. Анан кийин Неси бар экен? Достор, азыр мына эже айтып берди, 48ден башталган номер экен, Сбербанктын номери. Баягы 5 эмес, 10 адам эмес, 20 адам эмес. Бардыгыбыз кайдыгер болбой, эженин картасына 100 рубльданбы, 50 рубльданбы, 200 рубльданбы билбейм, өзүңүздөр билесиздер канчалык жардам бергиңиздер келет. Колдон келишинче өзүңөр каалашыңарча баягы көптү көрсө көл болот деген принцип менен чогултуп берсек, бөйрөгүн операция кылабы, Индияга баргандагы жанагы омурткасын операция кылабы, иши кылса эже менен байкиге аябай жардам керек болуптыр. Сиздерден суранам. Ооба, муктаж болгон үчүн ошон үчүн мага кайрылышып атат. Мен сиздерге ар дайым эле айтып келем, мага байлар, чоңдор, чиновниктер, чириген бай көпөстөр кайрылбайт, мага жөнөкөй, карапайым, чортоман адамдар кайрылат. Өзүңөр деле көрүп атасыңар го, жашаган. Ошон үчүн алтынга мындай жазып койгом да. Жашаган комнатасын 3000 сом төлөп ушул жерде аренда комнатада жашашат экен. Таппай атпайбы. Бул дагы эмес. Мына карта номер ушулар. Эмне экен эже ал? Карта номери экен ушулар. Сбербанктынбы? 48 17. Туура эле айтып турмун. Дагы бир суроо кайталап коюңуз. Кеңиз мага мен көрсөтүп туруп окуп коеюн. Берсеңиз эже. Буларды кийин коюп койсоңуз болбойбу бетине? Коюп коем. Ошондо койгондо тактап берейин. Азыр тактап берсеңиз. Жок, айтып коюш керек да. Бериңиз. Жок, берсеңиз, талашпай. Эмнеге бергиңиз келбейт? Талаш. Жок, адашмам. Жок, адашпай эле. Мына мен мына. 48. Азыр ооба. Карта номери ошол Сбербанктын карта номери 48 17 76 03 15 30 63 27 деген Сбербанктын карта номери экен. Азыр мен сүйлөп өтөйүн эже. Ошол карта номерге ошол 5 эмети 50 рубльбу 100 200 иш кылса ким каалашынча акча которсоңуздар эжеге келип түшөт экен, Сбербанктын номери экен. Азыр киштирап турум. Түшөт этпей. И неме Элсон номери, Кыргызстандагы Элсон номери. 0554. Азыр. Айтыңыз. 0554 45 85 36. Бул Кыргызстандын эл сому. Анан кийин ошол Россияда жана карточка ачылбадыбы? Сбербанктын. Ошонун эл сому бар экен. 79 77 62 04 030. Ама жок, бул туура эмес экен го. 79 77 75
99 8 анан 30 экен. Ушуну Российский mi? бетине койсоңуз болобу дейм. Коюп коем, макул. Мен сизге тактап жазып берейин. Азыр эме, ха. Куштарбек Абдыманапов, алтын эже мага номер бериңизчи сиздикин дейт. 0707 877 899 деген менин Ошко номерим бар. 0776 877 899 деген WhatsApp номерим бар. Ушуга чалыңыз, Куштарбек Абдыманапов. 2-3 жолу номер деп сураптырсыз, мен ошону сизге айтып атам, менин номерим бул. Эженин номерин болсо биз уктук, Эсон номерин уктук. Эже эмени эмне деп айтты жанагы? Индияга болгон сапардычы, операцияга кетип аткандагынычы. Жанагы чогулгандан кийин барасыңарбы же акча чогулуп элек деле кете бересиздерби? Эчтеке болбойбу? Жок, акча чогулгандан кийин бияктан эме виза ачат деп. Акча полный чогулткандан кийин анан виза ачылат экен бияктан. Чалыңыз апарат, мен эмнеге барам? Ала барат анан жетектеп барса жакшы экен. Бирөө жетектеп баягы узатканда, бирөө жетектеп баягы эме кылыш керек экен. Аэропорттон учаткы, учканда баягы кезектеш мана тапалы менга ушунча эл чогултуп бергениге Алла ыраазы болсун. Азыр ушундай мүмкүнчүлүк болду чогулганына. Индияга учуп кетип атат деп ушундай репортаж элге Кылып берем, байке, кылып берем. Ошол күн эртерээк келсин. Эртерээк келсин. Ошол күн келсе эле мен с удовольствием байке. Өзүм барып ошол жерден сизди самолетко салып узатып эже. Элдин батасын алып, буюрса. Хорошо. Ошондой кылыңыз. Ошол репортаж болсо, деген Макул. менин оюм ошондой да. Туура эле ойлойсуңар эже. Мен чын жүрөгүмдөн жардам берем эже. Эртең больницага жатып, буюрса Кудайым калса бөйрөктү айыктыра бериңиз. Келип коёсак, Буюрса. Эгерде больницага киргизсе, мен пневмония болуп жаттым. Мына Фучуктун эле больницасында жаттым. Эч кимди киргизбей койду. Мен уруксат алып берем киргизем. Красный зона кылып киргизбей койду. Мен чет мамлекетке барашын билишет анар буйрук. Ти профессор менен ти профессор сүйлөшкөн. Урология менен неврокомат профессорлор сүйлөшкөн. Бияктан Кыргызстандан жасайбыз бөйрөктү. Немени бөйрөк, белдики, шишикти чет мамлекеттен алат. Мындай алмаса эле чечилип атабы эже? Эки профессор биригип чечишти да. Жакшы экен анда. Экөө аябай жакшы карашты. Анан бул врач эмне деди? Канча доллар керек экен тиги эме омуртка? Бөйрөккө Канча дедиңиз жана? Канча деп айтты эле. Билемиз эле комшулашкан. Ошол эгер бөйрөк берден курап эметип калат болсо бул ачып көрөбүз деди. Бияктан айыкпай турган болсо бул бөйрөктү дагы чет жактан жасайбыз деди. $75,000 деди. Не, 75 dedi. Oy Allah. Ошого биз учалып атпайбызбы? Дагы деле болсо ушу балам кичинекей балам 9-класста окуйт. Дагы деле болсо жашагым келет. Дагы деле болсо ушу кичинекей баламды үйлөп коюп ölsөм деген оюм бар да. Бизде бир эме болду. Коронавирус башталып эле былтыр акча алып бар эде, бар жок саттык, бар жок бар эде. Аэропорттон учайык десек, коронавирус деп кайтарып берди. $70,000 бар беле? Бизде жок, бизде кичине эле 35 миң учуп кетип аттык бизде. Ояктан барып эфирге чыгып, элден сурап алабыз депчи. Ошол ойда таваккал кылып, Аллага таваккал кылып кетип аткан. Өзүбүздүн пул менен кетип аткан. Анан Коронавирус деп туруп менден кайтарып берди. Калганынан бияктан Самолет учпайт деп туруп аэропорттон кайтарып берди. кайтарганда ал акча барбы? Жок, ошондон кийин мунун 15 миңби 20 миң эле турат да. 25 миң эле турат. Кирем. Ошо 25 миң эле турат, ошону каратып Анан атпайбы? белге чогулбайт, белге жок акча. Былтыры ошо өзүбүздө бар эди, ошо жерде сатып, самолет учпай калды, биз кайтып келдик. Аэропорттон кайтып келдик. Бизде баягы репортаж кылып, бирөө жөнөткөнөм жок, биз өзүбүз эле баягы эме кылып. Жок, өзү деген ооба, биринчи деген өзүңүздүн колуңуздагы болгон мүлкүңүздү саттыңыз да, эже айтып атпайбы, жерлердин баарын саттык депчи. Биринчи биз өзүбүздүкүн эме кылдык, эми барайык десек мүмкүнчүлүк жок, барып көрсөтөйүк дегенбечи. Эми канча акча жетпейт? Дагы $20 акча жетпейт. Эми бияктан эме кылайык десек, ояк болот, бияны кылсак, бияк болот, элден суранып муктаж болот. Бөйрөктү Кыргызстандан ачып эметебиз дейт, ошо эртең жатам.
Aman esen börekimdi açıp görürse anan keyin Diagnostikani aytadi da ertaң. Tiyaka Indiyaga oşu. Berimen oşu Indiyaga. Akvadım oray. Анан аркан же үйүнү угулбай атат дейсиз. Мен угуп атасыңарбы? Угуп атам деп жазып койгулачы, силерден сураначы. Мен жанагы бирөө телефон чалып калса, комментар эметиги СМС келип калса, үнү чыгып кетпесин деп мен дайыма үнүн акырындатып коем да. Анан кийин деген азыр деген анан аркан эжем жазды. Оштон угулбай атат үнүң депчи. Эгерде үнү угулуп аткан болсо, үнү угулуп атат деп жазып койгула. Мен кабатыр болуп атам, баатым бери эже суранып атат. Мүмкүн үнү угулбай калгандыр. Кудай сактасын андан буюрса. Мындай кылып атышат, демек баары жакшы. Колуңарда тыйын болуп учпай калганыңар жаман экен, ошо эми пандемия маалында. Пандемия маалында суга түшүп калдык да. Анан кийин эле мына күчтүү аял эле. Ошондон кийин эчтеке жок калып кеттик да. Аэропорттон келдик, скорый менен 1,5 миң сом менен алып кетип таштады. Больницага киргизип салды. Кыргызстандан Муну караттым, кичине жеңилдеп калды, үйгө келип жаттым. лечение убактылуу эле болуп атат да. 1 жылда эмне операция болду? Берин тазалаттым да. Ириңдеп кеткен эле, баса албай калгам. Ошону ачып туруп операция кылып тазаладыңбы байке? Мындай кылып туруп эле терини ачат да, анан эле ириңди тазалап туруп кайра тигип коет да. Мына жака кире албайт. Аппарат жок Кыргызстанда. Тияка чукур глубже кире албайт экен. Ошого Индияга жөнөтүп ататчымбы? Ошон үчүн Индияга бизди сүйлөшүп, бектештирип, приходите, я вам помогу, сделаю деп Индиядан сүйлөп атат. Вани, доктор Вани деген. Ал бизден окуп кетпептирби? Шактан жок, Новосибирскийден окуп. Өзү бай индиялыктар, пакистандыктар бизден окуйт го, медиктер. Я учился в Новосибирске. Она на это я сделаю. Здесь неправильно сделали. Надо вот так делать, вот так өзү көрсөтүп кеткен. Келип кеттиби? Келип кеткен. Ушунча акча чогултуп барасың жасайм деген да. Келди Кыргызстанда Вани Кыргызстандын эмелерин көрүп, анан бул барганда машина менен бир депутат менен келди. Келип анан кийин бул Кыргызстанда айыкпайт. Алар айткандай, бизде жүлүндү көтөрүп турган аппараттар бар. Анан мондай пластиктерди салыш керек кымбат деп. Ушундай болуп 4-5 40 миңден да кызым, 40 миң доллар деді да, бир пластигин эле мага. Мындай эле омуртка мындай болот экен, омуртканын ортосуна мындай тыкканда сөөк мындай болот экен, түзөлөт экен. Анан жүлүн мындай келет экен, ничке болот экен жүлүн. Анан аппарат салып туруп, жүлүндү көтөрүп туруп, анан мынтип салып коет экен. Ошол аппарат биякта жок экен. А жанагы неме эмне болот эже? Жанагы эт өсүп кеткен. Ой, эти өсүп кеткенде ала албайм деди Мамытов. Көп өсүп кетти. Жок, Индия эмне кылат экен? Ой, Индия кирип туруп, алып салып туруп, жүлүнгө киргизбей. Кантип алат, кесип алабы, эмне кылат? Жок, аппараты бар экен өзү. Жок, ашат экен, анан кесет экен, кескенден кийин пластикти коюп көтөрөт экен. Себеби кайра өсүп, жүлүн кысылып, нервтер капчылып, ошондон баса албай атат экен да. Анда башка жагыңыз оорубайбычы? Башка жагым жакшы эле ошо бөйрөктүкү ташып бар анан. Эки жерде бөйрөк менен ошо. Кайсы бөйрөгүңүз? Оң жагым. Оң жакта. Азырына жата албай, моундай болуп колдоюп турат. Неме сиздин жараңыз жеңилирээк экен да, эже. Эмнеге деп айтайынбы? Баягы мен көп оорулуп жаткан ооруларга бардым да, алар деген каяка барып эмне кылышын билбейт да. А сиз врачтар менен сүйлөшүп турсуз, алар деген чет элдик эстештери менен байланыштырып бериптир, алар макул болуптур. Мына байкем колу менен көрсөтүп атпайбы? Министрге чейин кирдим да. Мына Ташиевке чейин бардым. Анаке. Ушунчалык тытындым, аракет кылдым жашашка. Сиздин жолуңуз болуптур да, ошон үчүн. Анан баягы кимге барып эмне дешин билбей, мына жердечи өткөндө бир жарым жыл болуп калды, же качан эрте жаз беле эме бардым, 17 жаштагы кыз комада жатат да. Көзүн чекчей ачып жатат. Жолу комага түштүм. Комага түшүп, мындан 3-чү наркы эмеде комада жаттым. 17 күндөн ашып, 20 күндө комада жаттым. Көзүн чекчей ачып жатат, тамак жейт экен, арыктап кетиптир, сөөгүк боюнча эле турат, жана скелетте эле болуп жатат. Анан 2 саат уктайт экен, башка маал уктабайт экен. Апасы
24 саат бою карап апасы уктабайт экен да. Уктабайт. Эмне кылышын билбей атат да апасычы. Каяка апарам дейт. Каяка апарам, кайсы врачка алып барам мен билбейм дейт да. Ага караганда сиздики мындай баягы багытыңыз аныкталыптыр да, эмне кылыш керек экениңизди билип атасыз да. Себеби Кудайга шүгүр ошогочу. Группа инвалидтер бар менде, ондой аял бар. Ушулар чогулуп киришти да. Жыйырмадан ашык Космосту түшүштү иштен. Ошо группаларды карабай мындай болуп караганда эмелер болду да. Мурунку министрдеби? Космос. Анан бул министр эми 4-2 бөлүк иштеп атат. Эми көпчүлүк айтып атабыз, деп атабыз, даттанып атабыз. Ошо анан четке дагы ошо актив растап беребиз дейт. Жакшы экен андайчы. Бизге азыр мындай болуп атат. Биз эми мындай айтканда мунун айтканда эмес. Биздики жолубуз ачык эле турат, бар жокто мындай эле, мада эле. Каражат эле жок. Каражат эле жок болуп атат. Барышыбызга бизге бияктан документтен проблема жок. Бар жогу даяр. Кол коюп алып печатан басып беребиз деп атат. Бирок каражат жетпей атат. Аны өзүңөр тапкыла деп атат. Каражатты таап эмне кылгыла биз бар жокты жасап беребиз. Түшүндүм. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр уктуңуздар. Гүлан Табалдыйбай эженин баягы каяка бара турганын, канчага операция жасата турган баардыгы аныкталган экен. Баягы каяка барат, эмне кылат баардыгын билет экен, болгону каражат эле жетишпей атыптыр. Көптү көрсө көл болот деген принцип менен кичинеден болсо дагы, мисалы үчүн Кыргызстанда жашагандар 20 сом, 50 сом, 100 сом, 200 сом, 500 сом ким алдына жараша. Мигранттар дагы алыста жүргөндөр жыргаган жоксуңар, мен анын баарын түшүнүп атам, бирок кичинекей көптү көрсө көл болот деген принципте бар жоктун баары даяр экен дагы, болгону бир аз каражат жетпей атат. Ошону чогултканга ошол Сбербанктын номерин азыр мен жазамын, темасына жазып коёмун. Анан кийин деген Элсом номерине дагы жазып коёмун. Ошол номерлерге тыйын жөнөтүп эжеге жардам кылабыз. Сиздерден мен суранам. Колдон келишинче таратып коюңуздар. Эже дагы байке менен эме кылып атат да, жанагы менден үмүт этип чакырышты да, ошо Алтын айга чыкса элге жетет деп атат да. Мен сиздерден үмүт этип отурам. Мен сиздерден суранам. Баягы эже менден үмүт этип мени чакыргандан кийин мен сиздерден суранам. Сиздер таратышып жардам бербесеңиздер, мен жалгыз колуман эч нерсе келбейт. Албетте баягы шыпаны берүүчү Кудайым өзү орунду бергенден кийин, сыноону бергенден кийин эже шыпасын дагы ошо берип, буюрса Кудайым калса. Эртерээк ошол Алтын ай биз учуп кетип атабыз, бар жоктун бардыгы жакшы, аэропортко келип кал деп бир күн мурун телефон чалып койсоңуздар, мен ошол аэропортко барып сизди узатып, тартып, элге ыраазычылык айтып, рахматымды айтып, сиз элге рахматыңызды айтып, элдин батасын алып алып туруп самолетко түшүп кетип аткан күн эртерээк келсин деп тилейм эже. Буюрса Кудайым кааласа ошол күнгө жетели. Ураны жөнөткөн российский номер, анан жанагы Элсомду биз кошобуз бияка Кыргызстан. Туура эле ошо. Ким бу? Бул ошо Москвадагы карточканын эгеси жөнөткөн да. Ачкан эмесичи. Карточканын ээси сизден акча сурап атабы? Жок, жөнөткөн дейм. Кана? Россияга да улай аласызбы деп атабыз да. Россияга. Ошо номерин бересизби? Мен түшүнгөн жокмун, эмнени көрсөтүп койдуңуз мага? Номеру. Акча сурап атканын көрсөтүп койдуңуз го? Жок, номеру мына. Номери жок да биякта. Биздин эмебиз карточкаларыбыздын номеру, туура номерлары жөнөткөндө. Аны өзүңүз эле бетине коюп койсоңуз. Азыр мынакей. Жок, бул эмне? Бул ким? Карточка номерлар. Карточка. Номер эмес, бул тиги баланын номери экен. Бербедим. Баланын WhatsApp номери экен, байке. Мага беришке. Улан баштайт эле улан. Улан да, улан. Аны Алтын айдын өзүнө эле жазып беребиз азыр. Мейли. Кереги Мен анда жыйынтыктай берейин, байке эмнени айтайын деп аттыңыз эле, бирдекени сүйлөйм деп аттыңыз эле го. Эми ошо элге Алла ыраазы болсун, эми колдон келишинче ушул байбечеге кичине жардамыңызды аябаңыздар. Алла ыраазы болсун сиздер. Пайгамбар Мухаммед салам айтып кеткен, кимге жардам берсең, Алла үчүн ыраазы. Алла үчүн жардам бере турган болсоң, Алла көрүүчү, Алла угуучу, Алла сага жардам берет.
эми кичине болсо эми колдон келсе жардам берип коюңуздар ушу Байбечен менин бактыма ошо айлык келсе мен дагы сүйүнүп көчөдө жетелеп сиздерге окшоп көчөдө жетелеп жүрөйүн эми. Алла ыраазы болсун ушунчалык жардам бергениңиздер үчүн. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Эже мен да жыйынтыктайын, айта турган сөзүңүздү айттыңыз. Ошо мен ошо белимден 9 операция болуп өтө кыйналып калдым, катуу кыйналдым. Жерлеримди сатып болгон мүмкүнчүлүгүм баарын жумшадым. Акыркы ушу Индияга келгенде кыйналып калдым. Акча каражаты жетпей атат. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, элибиз, журтубуз. Ушу мен айыгып кетишиме салым кошуп бериңиздер, сиздерден суранам. Алла ыраазы болсун. Үйлөбө айлыгып кетесиң. Кудай кааласа иншалла. Кудай кааласа айлыгып кетесиң. Ооруду берген ам Алла, шифасын ам Алла берет. Кудай кааласа иншалла айлыгып кетесиң. Манасты үйлөйбүз, небере көрөбүз. Ушу элиме, журтума, калкыма ушу кичинеден болсо дагы, бир тыйындан болсо дагы жардам берип коюңуздар. Ошо Алла ыраазы болсун көңүл бурганыңыздарга. Айып кеттиңиз эже. Байке туура айтып атат. Амин. Байке туура айтып атат, неме деп. Оруну берген, сыноону берген да Кудайым, шыпасын да кошо берет, сизди бир аз сынап атат. Сабыр кылып, Жакшы көргөн адамды сынайт. ооба, буюрса Кудайым кааласа баардыгы жакшы болот. Мен деген биздин кыргыз эли касиеттүү эл эже. Эч качан мындай эмени адамды өзүнүн кайгысы менен жалгыз калтырган эмес. Буюрса Кудайым кааласа баягы Россияда жүргөн балдар, коляска алып берген байкелер бар, бизнесмендер бар. Тиги мага жөн эле акчасын жөнөтүп коюп ошол муктаждарга таратып бер деген тиги чет өлкөдө жашагандар бар. Мисалы үчүн Швециядагы Алтын Абдрахманова эже ошол жардамга муктаждарга акча берип кой деп мен аларды таратып жүргөнмүн. Жанагы эмеден Кореядан келген Гүлзада деген мен сонун сиңди курбум бар. Алгыс болсо жанагы Жанара деген кызга 20 000 сомду жөнөтүп берген, аны алып барып бердим, аны түз эфирге чыгарып. Эже кайрымдуу элдер көп эже. Кыргыз эли кайрымдуу, билесиз го. Буюрса Кудайым кааласа ошол кайсы өлкөдө болбосоңуз дагы кыргыз элим сиздерден Гүлан эже Табалдиева эже үчүн мен суранып кетем. Колдон келишинче жардам берип коюңуздар. Ушул мен түз эфиринде бөлүшүп коюңуздар. Жардам берели, эже айыгып кетсин, буюрса Кудайым кааласа. Анан ошол Индияга кете турган күн келсин деп мен Кудайдан тилейм. Ошол күнү барып сиздерди узатып, буюрса андан келатканыңызда кайра тосуп алып эже. Ошол күндөр эртерээк келсин, буюрса Кудайым кааласа. Амин. Бөлүшүп коюңуздар. Эжеге бекем ден соолук каалайм эже. Байкеме сабыр тилейм. Сабырдуу болуп, аябай жакшы карап аткан экенсиз эжени. Буюрса Кудайым кааласа сиздин дагы эмгегиңиз бааланып, Чалыма да Алла ыраазы болсун. ооба, эмгегиңиз бааланып, эжем айыгып кетсин. Карап атат. Не кылайын? Оору канды карып кылбыр дейт. Канды карып кылат экен, не кылайын? Рахмат чалыма. Айыгып кеттиңиз эже. Журтума да рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ошо Айыгып кеттиңиз эже. Чоң рахмат. Мен түз эфирди аяктайм. Кийинки түз эфир качан, кайсы күнү, саат канчада болор мен билбейм, бирок деген чакырышса барам. Ушинтип кече эже чалган, бүгүн келдим, кабар алдым. Сиздерге эжеден аманат сөзүн айтып коеюн деп түз эфирге чыгып атам. Ушул аманат сөз эжеге жардам берели. Чоң рахмат, бөлүшүп коюңуз.